Нәзік аял бұл құрмандық деген емес. Бұл күндің шоғыласы, кейде бүркілген болады. Ошындай болуш керекте, жер жарийлікте өзін оғытуға мажбүр қылып, анан күн бойы қабақ ачылбай, ұйқысы қанбаған шешек көздеріменен жүрген аял емес. Кимдир бирөөгө жагынуу үчүн өзүнүн талабын, каалоосун, кыялдарын чектеген аял эмес. Өзүнөн да артык башкаларды биринчи орунга койгон аял эмес. Нәзик аял бул эң биринчи өзүнүн аялды, ханзаданы көрө алган аял. Өзүнүн аял экендигине сыймыктанган аял. Өзүнө жакшы менен жаманды кабыл алып, өзүнө жаман да, жакшы да болууга жол берген аял. Нәзик аял бул аны аял деп айткан сөздөн уялбаган адам. Нәзиктик бул чыныгы аял мындай болуш керек деген эмес. Керек болсо, аял бактылуу болуш керек. Жана эч кимге эч нерсе карыз эмес деген сөз да нәзиктиктен алыс турат. Ар кайсыл болуш керек, болбош керек деген сөз эч бир нәзиктикке жатпайт. Жана бул нәзик аял жөнүндө эмес. Нәзиктик курмандык, өзүн талкалоо, өзүнүн шыгына, ойлоруна, сезимдерине каршы чыгуу менен эч байланышы жок. Нәзиктик өзүнө кайрылган суроолордон турат. Мен киммин? Кандай адаммын? Мен эмнени каалайм? Жана ошол суроолорго толук жооп берүүдөн башталат.